Эми урматтуу кесиптештер, биз СМИден көрдүк го. Орунтаев Нурданды ККНБга чакырып, сурак коюп, кылмыш иш козголуп, ошондо Орунтаев өзүнүн туура эмес бузгандыгын мойнуна алып, даже кеткен сарптардын акчасын кайтарып берем деп, суракка келип турам деп бошотулган депчи. Анан ошол эле бузулган күнү мен кечинде көрүп калдым. Урматтуу Орунтаев бир блогерге интервью берип атат. Мен баягы белгилүү адам болгум келет, мен ошол мечтам болчу депчи. Ошондой эле чын эле белгилүү адам, элдин адамы болсо болгуңуз келсе, өзүңүз могул Фрунзе ресторан Дубовый парктагы, Панфилов паркта турган Тюбетейка, Ак үйдүн артында турган 5 кабаттуу азыркы торговый центр офистер менен салынып турат. Ошолорду барып бузуп бузуучу кылсаңыз, ошондо мен ойлойм, ошондо сизге эл ишенип, эл колдомок. Өткөндө бир депутаттын тосмосун алып койдуңуз эле, эл тим эле ак эле көк эле апийимдин гүлү эле деп абдан мактады эле. Мен ойлойм, сиз ошол мактаган келин тойдо сурат болуп кичине көз тийип кетти го. Анан 10 жыл следователь болуп, тергөөчү болуп иштептирсиз. Анан 3 миллион сомду төлөп берем деп, ал акчаны каяктан алып төлөп бересиз? Биринчи суроом. Экинчиси, ошол өзүңүздүн туура эмес кылганыңызды мойнуңузга алып, ал суракта жүргөндөн кийин негизи эл айтып атты эле, ушул эмки мэр ушул болот экен депчи. Бирок азыр эми вице-мэрликке да татыбайсыз го дейсиз. Ушул кетесизби жумуштан ушунча ызычы болгондон кийин? Рахмат. Жаныбек Асанбекович, хотелось бы сказать, комментировать решения следственных органов никто не имеет права. Это раз. Во-вторых, буду уходить или нет, это не вам решать, а сам это мое личное решение будет. И если будет такого решения, вы об этом в первую очередь узнаете. 3 миллион моча жооп берип койбойсузбу? Еще раз говорю, я не имею права комментировать работу следственных органов. Жок, сиз чынбы төлөп берем деп айтканыңыз, мойнуңузга алганыңыз чынбы же жокпу? Я не буду отвечать на этот вопрос. Жанбек Асанбекович, нет, тоже ответ, поэтому давайте дальше, перейдем.